Bismillahirrahmanirrahim. Бардык мактоолор бир Аллага болсун. Жана акыркы пайгамбар Мухаммадка Аллах Тааланын салават саламдар болсун. Орозо деген эмне? Орозо деген араб тилинде ас-саум. Бул кармануу, тыюлуу деп айтылат. Шариятта орозо деген эмне? Шариятта орозо деген таң жаргандан баштап күн батканга чейин оозду ача турган, орозону буза турган нерселерден ниет менен тыйылып жүрүү. Эми орозодон максат кечке чейин ачка болуп суусап жүрүүбү же дагы кошумча нерселер талап кылынабы? Бухари риваят кылган хадисте Абу Хурайрадан Аллах андан ыраазы болсун айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким жалган сүйлөөнү жана бузуку иштерди жана күнөө иштерди таштабаса, анда Аллах Таалага анын тамагын, суусундуктарын таштаганын кереги жок. Эми ушул нерсени карап көрсөк, жалган сөздөрдү, бул бардык нерсенин баардыгын камтыйт да. Жалган сүйлөө, бирөөнүн аркасынан сүйлөө, элдин арасынан бири-биринин сөзүн ташып чагымчылык кылыш, жалган күбөлүк бериш, ошо менен бардык тилге байланышкан күнөөнүн бардыгы кирет да бул нерсеге. Бардык шарияттагы тыйылган нерсенин бардыгын адам эмне кылыш керек экен? Сүйлөбөй ошодон алыс болуш керек экен. Жана бузуку нерселерден адам дагы алыс болуш керек экен. Жана күнөө иштерден дагы адам алыс болуш керек экен. Бул дегендин мааниси Ибн Баттал деген алым мындай дейт: ушул хадистен маани эгер адам күнөө кылса орозо кармабай эле койсун деген эмес. Будан максат адам туура эмес сөздөрдү сүйлөөдөн, туура эмес иштерден алыс болуу, туура эмес сөздөрдөн алыс болуш керек деген маанини камтып ошол нерсеге чакырат. Балким орозосу дагы кабыл болбой калышы мүмкүн ошол туура эмес иштеринин себебинен. Ибн Араби дагы бир алым айтат, бул хадистин камтыган нерсеси дейт, ким дейт, ушул эскерилген нерселерди кыла турган болсо, ошол жалган сөз, күнөө, жаман туура эмес иштерди орозосунан сооп албай калыш мүмкүн. Же болбосо ошол адамдын туткан орозосунун сообу кылган күнөөсү менен тең болуп, же болбосо күнөөсү андан дагы ашып кетиши мүмкүн деген маанини билдирет. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул хадистен максат ушул бардык күнөөнүн бардыгы адамдын туткан орозосуна таасирин берет экен. Күнөөгө жараша орозонун сообу кеми берет экен. Жада калса орозонун таптакыры адам сооптордон кур калып калышы мүмкүн экен. Ошондуктан Аллах Субхана Таала бардыгыбызды Аллах Субхана Таала каалагандай орозо тутууну баарыбызга насип кылсын. Ушундай жаман нерселерден алыс болгонго баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Субхана Таала туткан орозолорубузду кабыл кылсын.